Камчыбек Ташиевке операция жасалып, наркоздон ойгонду. Урматтуу мекендештер, Камчыбек Ташиев агабызга жасалган бүгүнкү хирургиялык операция өтө оор жүрдү. Операцияга Берлин убактысы боюнча саат 8-де кирип, саат 6:30 гана өзүнө келди. Операция 3 саатка созулган. Камчыбек Кыдыршаевич, эли журтума өтө ыраазымын. Менин өмүрүмдү Аллахым жана элимдин дубасы сактап калды. Экинчи ирет туулдум окшойт. Эмки жашоо мага элимден белек. Демек мен да элиме татыктуу кызматым менен, элиме кылган эмгегим менен жооп беремин деди. Баарыңыздарга терең ыраазычылык деп жазды. Маалымат булагы Аргумент чеки KG. Ажылыктын акчасын иштетип жиберишкен. Садыр Жапаров муфтийдин кармалышы боюнча түшүндүрмө берди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 11 февралда Коомдук телерадио бери корпорациясына коомчулук арасында талкууланып жаткан актуалдуу маселелер боюнча маяк курду. Ал алгач эле акыркы муфтияттагы чуулуу окуяга пикирин билдирип, Максат Ажы Токтомушев тууралуу суроого жооп берди. Айтымында муфтияттын айланасындагы окуялар өтө резонанстуу иш. Мурунку муфтий Максат Ажынын тегерегинде ызы чуу жаралды. Бул өтө резонанстуу иш. Ошондуктан бул боюнча майдалансам, башынан баштап айтып берүүгө туура келет. Ошондуктан бул иште мурдатан эле дин тармагында жүргөн алымдар, жарандар эки бөлүнүп алып чабышып келе жаткан жоруктары бар. Бул 4-5 жылдан бери келе жаткан оокат экен. Мен шайлоого жаңы аттанып жаткан учурда мага Максат Ажы өзү келген. Ал келип алымдар кеңеши менен мөөнөтүмөн мурда кызматыман алып, жаңы шайлоо өткөрөбүз деп атат. Бизди шайлоо апрель айында болмок, аз калды. Өз убагында өтсө жакшы эле деп арыз муңун айтып мага штабка келген. Мен аны кабыл алып, экөөбүз 1 сааттай сүйлөшүп олтурганбыз. Ал бардык жагдайды айтып түшүндүргөн. Аппарат жетекчиси ал учурда Бакыт Аманбаев болчу. Ага муфтийдин көзүнө чалып, үн күчөткүчө коюп, өкмөт эч качан муфтияттын ишине кийлишпесин деп айтканмын. Ошентип дин комиссиясына Акин Токтоналиевди коюп кеткенмин. Анткени ал көп жылдан бери бул чөйрөдө укук коргоочу. Мен 3-4 ай убакыт калыптыр. Шайлоого апрелде өткөрсүн. Кимди шайлашса өздөрү билет. Болгону биздин салттуу динди кармаган, ызы чуусу жок адам коюлсун дегенмин. Андан кийин менин инаугурациямдын алдында кайра эле ызы чуу тууралуу маалымат келди, дейт Жапаров. Ызы чуунун себептерин сурасам, 2 себепти айтышты. Биринчиси муфтий акчаларды жеп койду. Экинчиси сабак өтүп жатып 2 жерден оозунан жаңылды деген жүйөнү келтиришти. Анан мага маалымат жеткенден кийин Арзыбек Бурканов деген менин жанымда жүргөн. Ал мурун депутат болгон, жакшы таанышпыз. Мен бошобогонум аны Максат Ажыга барып жолук деп өзүм сурандым. Анан анын каталыгы түз эле Максат Ажыга барып сүйлөшкөндүн ордуна Акин Токтоналиевге барып айтыптыр. Анан Токтоналиев барып туруп эсе маалыматты айткан экен. Эртеси ызы чуу күчөй баштады. Басаңдагандын ордуна. Анан мен өзүм муфтийге чалдым. Жума намазга бара жатам, мечитке күтүп туруңуз. Нааразы болгон тарапты топтоңуз дедим. Ошентип жолугуштук. Мен отуруп 2 тарапты тең уктум. Шайлоого чейин ызы чуу болбогула дедим. Каражат маселесинде чын эле мүчкүлүктөр бар экен. 16 миллиондон 8 миллионго жакынын алып булар конверация жасап, сомго башка банктарга киреше алуу максатында үстөк пайызга салышкан экен. Негизги бул ажылыктын акчасы ага тийбеш керек болчу да. Кайра пайда төгөргөнчө чейин доллар 15% чейин өсүп кетиптир. Алар пайда көрмөк түгүл чыгым тартып калып жатат. Чыгымы $700,000 тегереги болуп кеткен. Андан сырткары 155 миллион сомдун былтыркы жылдан август айында бир фирмага бердик дейт. Ал фирма алып бир партияга колдонуп салышат. Негизги муфтият бул акчаны эч жака бербеш керек эле. Анан ал акча азырда толук кайтарылбай турат. Бул жерде ажылыкка акча төккөн адамдар акчамды бер десе, жарым-жартылай берип, жарым-жартылай бериле элек экен. Ошонун кесепетинен чачырынды акчаларды кайтара албай, бүгүн ушундай жаңжал чыгып жатат. Анан мага атайын муфтийди карматты. Анын орду керек болуп жатат деп айтып атышат. Төбөбүздө Кудай турат. Мага ал ордунун кереги жок, деди Жапаров. Маалымат булагы Суперньюз чекит KG. Коронавирус доорунда сүйүүнү кантип сактап калса болот? Коронавирус мезгилинде чыр-чатактардын курчушуна туш болгон үй-бүлөлөр үчүн дагы бир эскерүүнүн ордуна жеке чек араларды жана гүл дестелерди сактоо кризистен чыгууга жардам берет. Ал эми карантин учурунда көптөгөн түгөйлөр
өз мамилелерин жаңы мазмун менен толтурууга жетишкен. Бул тууралуу эксперттер билдиришти. Жаңы мазмунду издөө, көп айдан бери өзүн өзү изоляциялоо, онлайн режимде иштөө жана дайыма жалгыз болуу жаш жубайлар үчүн эле эмес, 1 жылдан ашык мааракесин белгилеген үй бүлөлөр үчүн дагы күчтүү сыноо болду. Социологиялык илимдердин кандидаты, психолог Людмила Полянованын айтымында, стресстүү кырдаалда адамдын акыйкаты көрүнөт. Алгач мамилеси туруксуз болгон түгөйлөр тест тенденцияларды көрсөтө башташкан. Анын бардык падышачылыгында уруш-талаш, ажырашуу, үй бүлөлүк зомбулук көбөйгөн. Кырдаал эс алууга жана көңүл ачууга бурулбагандан улам курчуп кетти. Адамдар тест көрүнүштөр бир кыйлат кескин түрдө байкалды. Бирок үйдө отурганды жакшы көргөндөр, тескерисинче, бири-бирине ого бетер мээримдүүлүк көрсөтүштү, деди Полянова. Бирок өзүн өзү изоляциялоо көптөгөн түгөйлөргө аларды эмнелер бириктирип тургандыгын түшүнүп, мамилелерди тереңдетүүгө, жаңы мазмун менен толтурууга мүмкүнчүлүк берди. Психологдордун кесиптик гильдиясынын координациялык кеңешинин төрагасы Светлана Штукареванын айтымында, травмадан кийин жана ал тургай экономикалык тажрыйба түрүндөгү кыйынчылыктар дагы, алдыдагы сот процесстери дагы ошонун аркасында ашыктарды ого бетер жакындоонун фактору катары каралышы керек. Суроонун мындай формулировкасы таптакыр башкача көз карашты камтыйт. Адамдар кыйын кырдаалда ушул жагдайларды жеңишке айлантууга мүмкүнчүлүк бере турган нерсени издешет. Ал эми келечекте жашоонун жаңы баскычтарына туш болуп, жубайлар бул позитивдүү тажрыйбаны эсиңерден чыгарбагыла. Бул негизги билдирүү. Кыйынчылыктар мамилелерди жакшыртууга жана алардан жаңы мазмун табууга мүмкүнчүлүк катары каралышы керек, деп эсептейт Стукараева. Психологиялык айкидо. Эксперттин айтымында мамилелердин дагы бир критерийи Карпман 3 бурчтугу деп аталган. Бул жабырлануучу, контролер жана баатырдын психологиялык ролдорун сүрөттөгөн модель. Тилекке каршы түгөйлөрдүн бирин башка адамга митет куртка айланганда ушул 3 бурчтукка тыгылып, оор экономикалык жана эмоционалдык шарттарда көпкө чейин тил табыша албай жатышат. Азыр негизги кеңеш: башка адамдын жеке мейкиндигин сыйлоо, чек араны бузбоого аракет кыл, кол салба, эмоцияга алдырба. Психологиялык айкидо эрежесин колдонсо жакшы болот. Жаман иш кылгың келсе, бир нерсе жаса. Эгер сиз өнөктөшүңүзгө эскертүү бергиңиз келсе, ага гүл сатып бериңиз, деп Твардовская сунуштайт. Сүйүү жөндөмү. Полянованын айтымында, дал ушул талант сүрөт чеберчилигине болгон кемчиликсиз бийиктикти же кумар. Сүйүшкөндөр күнүнө ишенбөө адатыбызга ылайык. Бул киргизилген майрам жана анын каада салттарына байланыштуу көптөгөн суроолор бар. Бирок эмоционалдык жактан оор учурда биздин жашообузда майрамдар көбөйө берсин. Алар кандай болбосун, алар кимдер болбосун. Эгерде адамдар майрамдоого мүмкүнчүлүк алышса, анда алардын жашоосуна тынчтык, токчулук жана коопсуздук өкүм сүрөт, деп жыйынтыктады ал. Маалымат булагы, Назар Ньюс Чекит, KG. Максатбек Ажы Токтомушев үй камагына чыгарылды. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын мурунку башчысы Максатбек Ажы Токтомушев үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу анын жактоочусу Акин Токталиев маалымат каражаттарында маалымдады. Маалыматка ылайык, сот мурдагы муфтийди үй камагына алуу чечимин чыгарган. Эске салсак, буга чейин муфтияттын башкы эсепчиси ири өлчөмдөгү пара берип жаткан жеринен УКМК кызматкерлери тарабынан кармалган. Мындан улам Максатбек Ажы Токтомушев кызматынан өз эрки менен кетип, кайра жогоруда аталган кызмат тарабынан кармалган. Маалымат булагы, Барс Медиа Чекит, KG. Нурзат Токтосунова. Бала кезимде атам ичип келип апамды урбаса экен дечүмүн. Теле алып баруучу Нурзат Токтосунова бала кезинде атам ичип келип апамды урбаса экен деп кыялданганын айтат. Бала кезинде эмне жөнүндө кыялдануучу элеңдешет. Мен атам ичип келип апамды урбаса экен дечүмүн. Ичкен кимге жаксын? Апам ызылдайт, анан таяк жейт. Же мал жоголуп кетсе экен деп Кудайдан суранчумун. Капкара түндөрү көчөдө жоголгон уйду издеп жүрүп, караңгылыктан же балдардан эмес, үйдөгү уруштан коркор элем. Жашоодо ар нерсе болот. Бала үчүн эненин ыйынан ашкан бактысыздык жок. Өзүңөрдү аягыла энелер. Маалымат булагы, Барс Медиа Чекит, KG.